Конгресс жылкы союуга биротоло тыюу салышы ыктымал. АКШда баардык эркектер аскердик каттоого коюлат. Айга учкан Артемида жерге келип конду. АКШ-Иран сүйлөшүүсү башталды. Трамп НАТОнун баш катчысы менен уруша кетти. Мелания Трамп Эпштейн менен мамилесин төгүндөдү. Саламатсыздарбы? Бүгүн 10 апрель 26-жыл биз Чикаго шаарынан Америка жаңылыктарынын кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Биздин каналга катталыңыз, лайк басыңыз, колдоңуз. Бүгүн 10 апрелде НАСАнын 4 космонавты 10 күндүк сапарын аяктап жерге аман-эсен кайтып келди. Экипаж Сан-Диего шаарынын жанындагы Тынч океанга жергиликтүү убакыт менен кечки 8-ден 7 мүнөт өткөндө конду. Экипаждын курамында НАСАнын космонавттары Рейд Уязман, Виктор Гловер, Кристина Кох жана канадалык Джереми Хенсен бар. Миссия 6 апрелде тарыхый рекорд койду. Космонавттар жерден 248.655 миль алыстыкка жетип, 1970-жылы Аполлон 13 тарабынан коюлган рекордту жаңыртты. Жерге кайтууда оңой болгон жок. Орион атмосферага саатына 25.000 миль ылдамдыкта кирип, температурасы 5.000 градус Фаренгейтке же 2760 градус Цельсийге жеткен абалда жердин атмосферасына кирди. Бул күндүн температурасынын жарымынчалык ысык. Учкуч Виктор Гловердин айтымында бул деген аба аркылуу жалындаган отту аралап учуп өткөндөй эле иш. Конгондон кийин экипаж 2 саат ичинде аскер кемесине вертолет аркылуу жеткирилип, медициналык текшерүүдөн өтөт. Артемида 2 айдын аркы бетинен биринчи жолу жогорку сапаттагы видео фотолорду жиберди. Адамзат айдагы түркүн түстө кооз экенин көрө алды. Мындан тышкары Артемида 2 миссиясы аркылуу адамзат айды 50 жылдан ашуун убакыттан кийин биринчи жолу айланып чыкты. Келечектеги айга конуу миссияларына да жол ачылды. АКШ Конгрессинин кароосуна жылкы союуга биротоло тыюу салууна караган мыйзам долбоору киргизилгени белгилүү болду. Долбоорду өкүлдөр палатасына Флоридадан республикачы Верн Бюкенен жана Иллинойстан шайланган демократ Джен Шаковски сунуштаган. Мыйзамды Конгресстеги 2 партиянын 100дөн ашуун мүчөлөрү колдогон. Демилгечилердин айтымында мындай долбоорду жазууга бир нече себептер бар. Биринчиден, азыркы жылкы союуга тыюу салган норманы Конгресс жыл сайын тастыктап турушу керек. Азыр туруктуу федералдык мыйзам жок. Экинчиден, жылкыларды ташуу өтө катаал шартта өтөт. Жылкы жүк унааларында 24 сааттан ашуун тамак-ашсыз, суусуз жана эс алуусуз ташылат дешет демилгечилер. Азыркы учурда АКШнын 7 штатында Калифорния, Флорида, Джорджия, Иллинойс, Нью-Джерси, Нью-Йорк жана Техаста жылкы союуга мыйзам тарабынан тыюу салынган. Калган 43 штатта жылкы союуга мындай түздөн түз тыюу жок. Бирок федералдык деңгээлде да иш жүзүндө жылкы союу токтотулган. АКШнын айыл чарба министрлиги касапканаларды инспекциялоону, каржылоону токтоткон болчу. Ошондон бери бир дагы легалдуу жылкы союучу ишканага уруксат берилген эмес. Ал эми АКШда инспекциясыз союлган малдын этин сатууга жол берилбейт. Ошол эле маалда жылкыларды чет өлкөгө чыгарууга эч кандай тыюу жок. Ар жылы АКШтан 20 000ден ашуун жылкы Мексика менен Канаданын касапканаларына өткөрүлөт. Эки палатадагы долбоор азырынча киргизилди деген баскычта турат. Так мөөнөт белгиленген эмес. Мындай мыйзам долбоору 2023-жылда каралып, бирок ал жолу кабыл алынган эмес. Кыргыздар көп жашаган Иллинойс штатында 2007-жылы губернатор Род Благоевич жылкы союуга расмий түрдө тыюу салган мыйзамга кол койгон. Ал учурда себеп катары жылкы эң сонун жаныбар жана ошондой эле жылкы этинин ички рыногу өнүккөн эмес деп айтылган.
Эми Исламабадтан кабарлар бүгүн 10 апрелде Пакистандын борборунда АКШ менен Иран биринчи жолу бетме-бет дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү баштады. АКШ делегациясын вице-президент Джей Ди Венс жетектеп келди. Анын жанында атайын элчи Стив Уиткоф жана Трамптын күйөө баласы Джаред Кушнер бар. Ирандык делегациянын курамын парламент төрагасы мурунку генерал Мохаммед Багер Галифов, тышкы иштер министри Аббас Аракчи жана Ирандын Пакистандагы элчиси Резамири Мугадам түзөт. Кызыктуу жагдай. АКШ менен Иран өкүлдөрү бир бөлмөдө бетме-бет отурушкан жок. Алар эки башка бөлмөлөрдө. Ал эми Пакистандын делегациясы болсо, эки тараптын ортосунда поштоочу катары катташып сүйлөшүү жүрүүдө. Ал арада Трамп Натаны сындады. Альянстын баш катчысы Марк Рутте менен жабык эшик артында 2 саат сүйлөшүү курч өткөндүгү айтылууда. Жолугушуудан кийин Трамп соц тармакка НАТО бизге керек болгондо жардам берген жок. Эгер дагы кайрылсак да жардам бербейт деп жазды. Рутте жолугушууда тема өтө ачык талкуулангандыгын ырастады. Айрым булактар тараптар бири-бирине сөз бербей, сын айтышып, бир пикирге келе албагандыгын да жазышты. Мындан мурда АКШ менен Израилдин Иранга каршы согушуна Франция, Испания жана Италия жардам берүүдөн баш тарткан болчу. Эми мигранттарга байланыштуу кабарлардан АКШда декабрдан тартып бардык эркектер аскердик каттоого коюлат. 25-жылдын декабрында Трамп кол койгон National Defense Authorization Act улуттук коргонуу ыйгарым укуктары деп аталган мыйзамга ылайык 26-жылдын декабрына чейин 18ден 26 жашка чейинки бардык эркектер автоматтык түрдө аскердик каттоого алынат. Жаңы норма ушул мыйзамдын 535 беренесинде жазылган жана адамдарды аскерге тандоо системасындагы 1980 жылдан берки эң чоң өзгөртүү деп бааланууда. Бул мыйзам мигранттарга тиешелүүбү дегенде мыйзам АКШ жарандарына гана эмес, башка бардык эркектерге тиешелүү деп жазылган. Аларга грин картасы барлар, качкындар, башка алкоолоо сурагандар жана документсиз мигранттар да кирет. Бирок убактылуу визасы бар студенттер жана туристтер бул тизмеге катталбайт. Ошол эле маалда каттоого отургузуу адамды дароо аскерге алып кетет дегенди түшүндүрбөйт. Бул жөн гана тизмеге коюу. Чыныгы аскерге чакыруу болуш үчүн Конгресс өзүнчө мыйзам кабыл алышы керек. АКШда акыркы жолу адамдарды тегиз аскерге чакыруу 1973 жылы Вьетнам согушунда болгон. Каттоого турбагандар ишке алынбайт, мигранттар жарандыктан ажыратылышы ыктымал. Ал эми айып $250,000 же 5 жылга чейинки камак каралган. Бул мыйзамдын сынчылары каттоого алуу менен федералдык маалымат базалары бардык адамдардын миграциялык макамын, визалык абалын жана дареги сыяктуу маалыматтарды чогултушат. Ал болсо өз кезегинде мигранттарга жана башка аялуу топторго каршы колдонулушу мүмкүн деп жатышат. Мелания Трамп Эпштейн менен байланышын четке какты. Бүгүн 10 апрелде АКШнын биринчи айымы Мелания Трамп Ак үйдө сейрек кездешүүчү расмий билдирүү жасап жиберди. Good afternoon. The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. The individuals lying about me are devoid of ethical standards to defame my reputation. I never been friends with Epstein. Ал кичинекей кыздарга сексуалдык кордук көргөзгөн кылмышкер Джеффри Эпштейн менен эч убакта жакын мамиледе болгон эмесмин деп билдирди. Мени Эпштейн менен байланыштырган жалган сөздөр бүгүн токтоого тийиш. Мен эч качан Эпштейндин досу болгон эмесмин деди ал. Мелания ошондой эле Дональд Трамп менен аны Эпштейн тааныштырган деген кептерди да четке какты. Өз учурунда биринчи айым Конгрессти Эпштейндин жабырлануучулары үчүн ачык талкуу, ачык угуу өткөрүүгө чакырды. Эң кызыгы, президент Дональд Трамп Меланиянын минтип атайын билдирүү менен чыгаарын алдын ала билбегени болду. Ал биринчи айым билдирүү жасаганын башкалар менен чогуу эле телевизордон көргөн.
Эми аба ырайына байланыштуу маалымат. Иллинойс штаты 26-жылы АКШда торнадо саны боюнча 1-орунга чыкты. 26-жылдын башынан бери Иллинойс штатында 59 жолу торнадо катталды. Бул Иллинойс башка штаттардан алдыда деген кеп. Экинчи орунда 43 торнадо менен Миссисипи, 31 торнадо менен Луизиана 3-чү орунда. Иллинойстун жылдык орточо көрсөткүчү 62 торнадо. Демек штат жыл аяктаганга чейин лидер бойдон калмакчы. 2-апрелде түндүк Иллинойсто 3 торнадо болду. Тарыхый маалыматка ылайык Иллинойсто торнадолордун 60% апрель, май жана июнь айларында болот. Демек эң кооптуу мезгил эми гана башталып жатат. Андыктан Иллинойстун тургундарына аба ырайына дайыма карап өзүңүздөрдү сактаңыздар демекчимин. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен Америка жаңылыктарын жыйынтыктайбыз. Менин атым Кубат Оторбаев. Сиздер менен болдум. Кийинки аптага чейин коштошом. Биздин каналдагы видеолорду көрүүнү да унутпаңыздар. Дем алыш күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Сак саламатта